Эсептөө палатасынын кеңешинин кезектеги отуруму болуп, анда Финансы министрлигинде жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулардын электрондук порталынын ишине натыйжалуулук жана пилоттук маалыматтык технологиялар аудити боюнча отчет каралды. Аудит 2024-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата жасалган. Жыйынтыгында порталдын ишинде координацияны жана көзөмөлдүн жетишсиздигинен улам бир катар кемчиликтер бар экени аныкталган. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаменти, анын алдындагы сатып алуулар борбору мекемеси жана Info Systems ишканасынын ортосундагы өз ара аракеттенүү тартиби жетиштүү деңгээлде жолго коюлган эмес. Маалыматтык коопсуздук боюнча кемчиликтерди байкоого болот. Колдонуучулардын укуктарын башкаруу жетишсиз, айрым кызматкерлерге негизсиз кеңири мүмкүнчүлүктөр берилген, тармактар жана серверлер жетиштүү корголбогон. Бир булактан сатып алуу ыкмасын колдонууда бааларга мониторинг жүргүзүү талабы аткарылган эмес. Натыйжада айрым келишимдер атаандаштыксыз түзүлгөн. Мындан улам эсептөө палатасы жагдайды жакшыртуу үчүн бир катар сунуштарды берди. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын кезектеги кеңешинде биздин мамлекеттик сатып алуулар боюнча атайын натыйжалуулук аудит жүргүзгөн элек. Ошонун жыйынтыгын чыгардык. Бул жерден натыйжалуулуктун жыйынтыгында көптөгөн жетишпестиктер, порталдын жоболорунун эскиргендигинин баардыгы такталды. Ошол боюнча көптөгөн сунуштарды бердик. Ошол сунуштардын аткаруусун талап кылдык бүгүндө. Керектүү жоопкерчилиги бар, ошол сатып алуулар боюнча жоопкерчилиги бар Каржы министрлигинин министринин орун басары жана мамлекеттик ишканалардын жетекчилери келип, баардыгын тактап, алардын аткаруусуна биз сунуш пикирлерди бердик.